Ал эми жаш наристелерге коргоо дуаларында ушул сиз билсеңиз Аятал Курси, Фатиханы, Кул аузу бираббил фалак, Кул аузу бираббин нас, Ихлас сүрөлөрүн дайым окуп дем салып туруңуз. Bundan башка сүннөттөр да бар. Ауду бикалиматиллахи таммати мин шарри ма халак дегенде да 3 жолу. Bundan başka Audu bi kelimatillahi tammati min şerri kulli şeytan ve hammatin ve min şerri kulli aynin lammatin деген de dualar var. Uşulardı okup naristelerge dem salıp tursanız Kuda kalasa Allah Teala uşu duanın sebepti anı korgoy. Selamun aleyküm. Birinci kızım 3 yaş, ikinci kızım 1 yaş. Eki teң emet. Eş nerse bolboybu dedi. Eş nerse bolboydu. Özüm 3 yaşlığa bolgandan keyin bunu ошо sütten çıgarıp koysa деле жакшы болмок. Себеп жаш балага да, уулга дагы, кызга деле валвалидату юрди'на ауладахунна хавлайни камилайни деп Kur'an-ı Kerim'de 2 жыл деп буга айткан. Süt emizүүчү энелер ошол баланы наристени 2 жылга деп. Акыры менин ошо жеке ошол өзүмдүн ошо сунушум 3 жаштагынысын акырын ошол sütten чыгарыш керек. Assalamu alaikum. Kelimeni aytıp, бирок namaz окубаса musulman болобу же капырбы дейт. Жок, бул musulman. Namaz окубаса күнөөкөр болот, бирок капыр болбойт тугандар. Капырдын эгерде капырлык бир хадистерде келип калат, капыр болуп, мисалы кафырлык деп, ал мааниси мына чыныгы кафыр, этикади кафыр эмес, амалан. Амал түрүндө ал кафыр намаз окубайт, бул деле намаз окубайт дегендей эле. Бирок жүрөгүндө ошо калима айт, намаз калима айттыбы, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах күбөлүк бердиби, ал мусулман. Жыл сайын ороза кармайм деп кармай албай келем. Быйыл катуу аракет кылам. Мен сыяктууларга таргип берип коесузбу дейт. Рахмат, Алла разы болсун. Адам балат ниетиңиз жакшы экен, бардык нерсе ниетке жараша. Иннаман а'малу бин-ният, пайгамбарыбыз айткан, ар бир иштер, амалдар ниетке жараша дейт. Ошондуктан ниет кылып, азгармай албай калып, быйыл Куда кааласа бекем ниет кылып атыпсыз, мына ысык болот, анан күн узун болот деп коркпош керек. Көз коркок, кол батыр дейт. Биздин тажрыйбабызда күз кышка караганда жайында ороза туткандардын сандары көп. Болгондо дагы ороза Рамазан айдын касиети ушундай. Башка күндөрү эртең менен чай ичпесеңиз түштө баш ооруп калат. Бирок Рамазан айда мындай эмес. Алла Тааланын өзгөчө бир жардамдары болуп турат. Өзгөчө ушундай бир руханият, Алла Тааланын ушун тарабына ошо нуранияттар ушундай келип турат да. Вот ошого биринчиден бул Алла Тааланын фарызы. Бирөөнүн ден соолугу жакшы болсо, ага Алла Субханаху ва Таала милдеттүү фарыз кылган. Бул дененин зекети болот. Her bir nерсенин зекети бар, дененин зекети. Ашказанды дагы өзүнүн учурунда эс алдырыш керек болот.